Кээ бир нерсеге эркектик кылыш керек. Эркек деген тумушка буйруш керек эмес. Эркектик деген машалла көтөрүмдүү болуп коюш керек. Болду. Эркектен 3 нерсе бол качество болсо, 3 сапат бар турган болсо, чыныгы эркектик боло берет дайыма. Биринчиси сабыр болуш керек. Экинчиси аракет керек. Үчүнчүсү бир нерсе шыгын болуш керек. Болду. Үйрөн бир нерсе шыгын. Бул жерде отурган любой эркектин бир нерсеге шыгы бар. Бир бала алып келди, монда ичке кол, монда карасаң жүрөгүң жытканда эркекти тоже мындай күмөн болуп кетесиң да. Анан сурап атам, сен эмне кылганды билесиң десем, я все умею. А сен как ты зарабатываешь на жизнь? Десем айтат, у меня самодостаточность. Там, а сен эмне кыласың десем, я просто думаю дейт. Анан десем, идеи продаю деп атпаймынбы? Көрсө анын идеясын адамдар 50 миң, 100 миң долларга сатып алат экен. Көрсө анын колун карап эле туура эмес жүрүп атпаймынбы? Анын мээси чоң экен көрсөчү. Ай, субхану колу ичке болсо мээң бар билесиңби? Бир нерсе ойлонсоң бир нерсе болот экен. Ал отуран ойлонуп оюн сатат экен да. Көрдүкпү? Демек машалла бул дүйнөдө Алла Таала ар бир адамды өз шык ыгы менен жараткан. Просто ошону туура колдонуп коюш. Сабыр, экинчиси эмне дедим? Аракет, үчүнчүсүчү эмне шыгың болсо, ошол нерсени аракетке алып келип иштеп баштай бер.